Майлуу суу лампа заводу Орто Азиядагы алдыңкы ири электр лампа чыгаруучу завод болуп саналат. Ошондой эле шаардын экономикалык, социалдык абалына таасир этүүчү бирден бир ири ишкана. Акыркы жылдары ишкананын продукциясы сатылбай, кыйынчылык жаралган. Былтыркы жылы банкрот болуп, баардык үлүшү мамлекеттин менчигине өткөрүлгөн. Жумушчулардын азайып кеткен себеби бул жерде электр лампасынын, мындайча айтканда, лампа накаливание деп коет. Ошол лампа накаливание акырындап рыноктон кетип баштап, электр энергиясын үнөмдөөчү лампалар өтүп аткандыгына байланыштуу ошол азыркы рынокто конкуренция түзө албай, бул жердеги бардык оборудованиясы, бардык ошол жабдыктар лампа накаливанияга багытталгандыгына байланыштуу бул жерде биз баягы үнөмдөөчү, электр энергиясын үнөмдөөчү лампаларды чыгарган жагынан да аксап калдык. Эми заводдун ишмердүүлүгүн жандандыруу максатында мамлекеттик мекеме ишканалар майлуу суу лампа заводунан өндүрүлгөн товарды сатып алууга милдеттендирилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кол койгон Майлуу суу шаарынын социалдык экономикалык абалын жана жарык техникалык тармакты жакшыртуу боюнча тескеме чыгарылган. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемесин аткаруунун баягы мындай толук кандуу жана сапаттуу аткаруу максатында өлкөнүн бардык аймактарына лампа заводдун продукциясын жеткирип берүүгө болгончо аракетибизди жумшайбыз. Областтардын борборлорунда лампа заводунун өзүнүн өкүлчүлүктөрү ачылат. Учурда заводдо жылына 130 миллион лампа өндүрүүгө ылайыктуу шарт бар. Ишкана лампаларды Түркменистан, Грузия, Казакстан жана Орусия сыяктуу мамлекеттерге экспорттойт. 5 жылдан бери үнөмдүү лампаларды өндүрүүнү колго алып, учурда лампанын 40тан ашык түрү чыгарылат. 40 ваттан, 25 ваттан баштап 200 ваттык лампалар бар, 300 лампа бар. Холодильниктерге лампа чыгарабыз, автомобильный лампалар чыгарылат, лампа декоративный и лампа местного освещения. Ассортиментибиз ушундай. Майлуу суу лампа заводдун продукциясы канчалык көп сатылса, ошондон республикалык бюджетке кошумча нарк салыгы, экспорттон түшкөн салыктар ушулардын баары республикалык бюджетке түшөт. Андан сырткары Майлуу суу лампа заводундагы продукциялар жакшы сатылып, завод жакшы иштесе, то есть кошумча жумуш орундары пайда болот. Кошумча жумуш орундары пайда болгондон, значит, то есть подоходный налог биздин бюджетибизге кирет да. Майлуу суу лампа заводунун ишмердүүлүгүн жандандыруу үчүн 1 миллиард сом өлчөмүндө каражат бөлүнгөн. Каражат айнек эритүүчү мешин реконструкциялоого жана модернизациялоого, айнек идиштерди өндүрүү үчүн жабдууларды сатып алууга жумшалат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.